Тонар, ассаламу алейкум. Жалпы катталуучулар, Нуркей YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Саламатсыздарбы, урматтуу авто сүйүүчүлөр. Бишкек шаарынан жалпыңыздарга салам айтабыз. Буюрса бүгүн 30 число, 7-ай 2023 жыл, Бишкек убактысы боюнча түшкү саат 12 болду. Биз спринтер саткан катардабыз. Мына ушул сиздер көрүп турган Mercedes-Benz Sprinter автоунаасы срочно сатууга коюлуп атат. Машина боюнча мен сиздерге жакшылап көргөзүп бергенге аракет кылайын. Сиздер жайлуураак отуруп алып мени жакшылап жатып алып тамаша кылыңыздарчы. Бисмиллахиррахманиррахим. Көрүп турасыздар, будка экен. Үстү жагына дагы жүк салса болчудай окшойт. Азыр бир сыйра сиздерге видео обзор тартып берейин. Алгач машина боюнча Mercedes-Benz Sprinter T-Dry. Чыгарылган жылы 1998, кыймылдатыштын көлөмү 2.9 TDI мотор тугандар. Механикада. Телефон номер боюнча алгач. Ушул номерге байланышка чыгасыздар. Баасы боюнча $12.000 деп атат, дагы түшүп берели деп атат. Көрдүңүздөр. Азыр ички салонун алгач көрсөтөбүз. Бул жерде документте канча тонна? 3,5 тонна. Бизкилер бирок буга 4-5 тонна артса керек, Так, жакшы. Ички салон боюнча. Так, көрүп турасыздар. Мафон иштейт. Bluetooth менен иштейт экен. Механика, калган жагы бул спринтерлерди өзүңүздөр жакшы билесиздер. Так, чехолдору, сиденьялары, отургучтары таза. Так, жакшы. Баллондордун абалы. Спринтерде өзгөчө ушул чашка жагыга көңүл бурат, анан рама жактары. Чашкасы кандай бунун? Жакшы чашкасы. Үстүнөн жасалган эмес, Рамасы кандай? Рамасы усилений. Усилений, Рамасы усилений тугандар. Так, ого, бар жоон жылтыратып коюпсуз го. Рама жактары полный жасалыптыр. Усилтетилген. Дөңгөлөктөрдүн абалы дагы жакшы экен. Так, документте 3,5 тонна, бирок буга ого. Өйдө жак текчесине дагы жүк жыйылат экен. Буну каякта айдап жүрдүңүз? Бияктылы? Жаллабатта майлуу сууда. Жаллабатта майлуу сууда жүргөн машина экен тугандар. Картошка 20 сом мынакей. Көрдүңүздөрбү? Азыр билесиздер, күз келип калды. Полиядан тарбыз коон, помидор, баклажан, болгарский, бадырын деген сыяктуу жашылча мөмө жемиштерди, овощ, фруктуларды тартып иштесеңиздер болот. Ал жагыны мага караганда жакшы билесиздер. Эми машинени от алдырың туган. Так, рамалары таза болсо, чашкасы жасалбаган болсо, будка жактары жакшы, рама жактарын полный жасатыптыр. Анан мотору кандай негизи? Мотору жакшы, май жебейт. Май жебейт, Антистресс. Ана капот жагында бир сыйра көрсөтүп коелу. Мотору май жебейт дейт. Мост жак гудит этпейби? Мост гудит этпейби? Так, но мотор жагы тугандар. Кандай айдап жүрсөң ошондой. Муну эмнеси экен? Интеркулердик, Так, мотор жагы тугандар, бол жаап коёр. Мотор жагы жууп тазаланбаптыр, эми баягы дыйкан адамдар кандай болгон болсо ошол бойдон алып чыктык дейт. Мотору май ичпейт дейт, мост гудит этпейт дейт. Буюрса, кызыккандар болсо, буюрса, телефон номерге байланышка чыгасыздар. Обмен вариант барбы? Только наличка. Арзан болсо да наличка. Бол, Бишкекте болот машина. Машина Бишкек шаарында болот, буюрса, чалып байланышып, анан ары бери айдап көрсөңүздөр дагы болот тугандар. Негизги состояниясы ушул экен, состояниясы жакшы дейт. Ошо баасы боюнча уктуңуздар, $12.000 экен, дагы азма соода кылса түшүп берели деп атат. Көрдүңүздөр. Мына ушундай тугандар, бизден ыраазы болосуздар. Келерки видеого чейин сак саламатта туруңуздар. Ийгилик барыңыздарга.